Ош шаарынын мэри Мелис Мырзахматов шаардын Борбордук базарында болуп, андагы жол жээгинде соода кылган соодагерлер менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө мэр базар көйгөйлөрү менен таанышып чыгып, берилген суроолорго жооп берди. Жолду гана бошотуп бергилем. Жолду бошотобуз, транспортту кое беребиз. Бала чаканы этият кылгыла. Эми мындай мүмкүн эмес өзү. Мындай соодага мүмкүн эмес. Бөлөгүн санеп станциясын муну кой деп атабыз. Бечара соода кылбасын байкуш. Анан кийин мына асфальткаларда бир күн бошотуп берип турсаңар, дароо асфальт атса, анан кайтып коюп туруп соодаңарды кылып турасыңар. Устамаңыз. Андан соң эксплуатацияга берилер алдында турган жолдун бүтүүсүнө тоскоол болуп жаткан Бексултан базарынын ээси менен жолугушуп, мындагы көйгөйдүн баарын мыйзамдын чегинде чечилүүсү шарт экенин билдирди. Проект боюнча болуш керек. Мына Карим экөөбүз сүйлөшкөнбүз. 5 миллион акча берем, сен проект боюнча 2 метр жылыш керек, жылып кой десем, майлы деген. Ош шаарынын мэри Мелисбек Мырзахматов талашта турган кичинекей жерди алуу үчүн баардык күчүн жумшоорун билдирди. Анткени келечек муундар үчүн шаарды оңдоп түзөө биздин милдетибиз дейт. Какая проблема? Мы должны связывать эту улицу на набережной. В течение месяца здесь начнем строительство большого моста. Мы не должны смотреть на интересы 2 или 3 людей. Здесь интересы полумиллионного населения. Понимаете? Все строительство должно происходить в рамках закона. Мэрия города действует в рамках закона. Ал эми Бексултан базарынын ээси болсо бардык документтер мыйзамдын чегинде экендигин айтат. Алар жол курууга эч кандай каршылыгыбыз жок. Бирок мынтип бетон тоскучтардын койгонуна каршы экендигин айтат. 700 контейнер бар. 700 жумушчу иштейт бүгүнкү күнгө чейин. Ошо 1 жылдан бери биз мэрия менен соттошуп жатабыз. Мэриянын талабы 5 метр жол коет деп атат. Биз ага макулбуз, каршы эмеспиз. Бирок мыйзам чегинде. Себеби биздин Бексултан соода барбабыз законный, мыйзам чегинде алганмын. Кызыл көсаттын бар, АПЗ, газдын уруксаттары бар, бардыгы токтолгон да. Ошо. Азыр эми 1 жылдан бери мэрия менен соттошуп, бул 5 миллион акча берем деп атат. Биз болсо биздин оценщиктерибиз башка сумманы айтып атат. Ошого талаш тартыш болуп, азыр сотто иштерибиз. Мэрия бардык тоскоолдук бизге көрсөтүп атат. Мындай бордюра тосуп алып атат, элдер кысып. 1 жылдан бери базарда соода кылгандар напряжение жүрүшөт. Ош шаардык жол башкармалыгынын башчысынын айтымында бул жол Акбура көчөсүнүн жолуна уланат. Жолду оңдоп түзөө үчүн жергиликтүү бюджеттен 11 миллион сом акча бөлүнгөн. Жолду эксплуатацияга жакынкы күндөр аралыгында берилет. Зинят Турдубекова, Надырбек Боронбаев, Ынтымак. Ош облусунда биринчилерден болуп, Аралан районунда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу өз алдынча башкаруу жана улуттар аралык мамилелер боюнча коомчулук агенттигинин кабыл алуучу бөлүмү ачылды. Ага жогорку жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Алгач аталган район жетекчиси тарабынан бул бөлүмдүн ачылуусунун негизги максаты тууралуу сөз кылып өттү. Элдин жашоо деңгээлине көмөк көрсөтүү максатында ошону менен бирге этностор аралык мамилелерди чыңдоо багыты болуп атат. Ошондой эле жыйында коомчулук кеңешине мүчөлөр кабыл алынды. Аталган бөлүм райондун карамагында болуп, улуттар аралык чыр чатактын алдын алууга жана аны чечүүгө кызмат кылат. Биздин эң негизги максатыбыз ушу конфликттердин илажы болсо алдын алыш. Ошого жол койбос да. Ошо тынччылыкта элибизди бирдикте, улуттар аралык достукта кармап туруш. Мындай бөлүмдөр облустун райондоруна көп улуттар жайгашкан аймактарда ачылмакчы. Ачылган бөлүмдөр өкмөт менен элдин ортосундагы байланышты күчөтөт. Бул райондун кеңеши биздин агенттиктин алдында 31 кишиден турган ушундай коомдук кеңеш түзүлгөн. Ошол коомдук кеңеш менен биргеликте ар бир райондо ар кандай бир маселелер боюнча ошол жерде талкуулашып, өз графиги менен ушул алдын ала маселелерди талкуулайт. Бул кеңешке азыр көрдүңөр ар кандай улуттан кирди. Негизги максатыбыз ушул бардык улуттарды бириктирүү. Мындай коомчулукту кабыл алуу бөлүмдөр Ош облусунун Өзгөн, Кара Суу жана Ноокат жана Жалал Абад облусунун райондорунда ачылуусу пландалууда. Мындай иш-аракеттер коомчулуктагы чыр чатактардын алдын алуу жана достукту бекемдөөгө, аны менен катар элдеги болуп жаткан окуяларды бийлик өкүлдөрүнө түз жеткирүүгө бөлгө болот. Ош облусунун Араван районунда 2013 жылды айыл маданиятын өнүктүрүү жылы деп жарыяланган.
Бул максатта райондордо бир топ иш-аракеттер жүргүзүп келүүдө. Район жетекчисинин орун басарынын айтымында 6 ай аралыгында спорт аянтчаларын оңдоп түзөө жана балдар бакчаларын куруу иштери ишке ашкан. Буга район жетекчиси менен бирге жеке ишкерлер тарабынан колдоолор көрсөтүп келүүдө. Акыркы мезгилде автоунаа токтоочу жайларга көңүл бурулбай калган, алар эскирип кеткен бир топ. Азыр бүгүнкү күнгө 3 унаа токтоочу жайды курулуп бүтүрүш алдында турабыз. Кудай кааласа бүтөт. Ушул эле нерсе мындан кийин Юсупов айыл өкмөтү, андан кийин Чекабат айыл өкмөтү болуп туруп, ушу улантылып кетилет. Мен ойлойм, ушу жылдын эгемендүү күнүнө карасак, Кыргызстан эгемендүү күнүнө карата менимче бир топ авто токтоочу, автоунаалар токтоочу жайларды бүтүрүп алабыз деген ойлор бар. Мухаммед Амин Хасылжан уулунун жумушу өз үйүндө. Анын айтымында атасы ишкана жетекчиси болсо, ал иш жүргүзүүчү. Алар экөө бир топ жылдан бери бешик жасоо менен үй бүлөсүн багат. Атасы жокто баарын өзү жасай берет. Yavaşlardan aşı özümüzü 30 adırlardan alamız da özümüzü tor. Birinci 3 ay mı 4 ay turada kurut. Keyin sekin işletamiz. Бешикти жасоодо алгач бардык жыгаштарды кургатуу сабзел. Айтпесе жыгаштар менен иштөө кыйын. Мухаммед Аминдин айтымында ар бир иштин өзүнчө кыйынчылыгы болгондой бешик жасоодо да кыйынчылыктар бар. Өзгөчө бешикке гүл салууда көп убакыт талап кылат. Men başlaganim 3-4 yıl bolup kaldı endi. Dadam öğrengen onu. 5 yıl. Yok, tolka 5 yıl kılaman. Tolka 5 yıl. Kalanka kılamız, taş kılamız. Bunu tolka güller ana kıladı. Koluşedi. Koyanları osan. Oqtal olamız endi. Qoratal yorulib ketadi ko'proq. O'zlari olib kelishadi ko'proq bizga. Hozirgilarda ko'proq anaqalar hashamlari chiroqliq. Hozir tilla, pilla, posonlari, hashami ko'proq, laklari. Эң кызыгы бул көчөдөгү жашоочулардын баары бешик жасап сатуу менен алектенишет. Мындагы жашоочулардын айтымында баарына бир уста үйрөткөн. Ал эми Мухаммед Амин болсо, эгерде бешик жасоону үйрөнүүнү каалагандар болсо, үйрөтүүгө даяр экенин айтат. Маалымат үчүн айта кетсек, бешиктин баасы жыгаштын түрүнө карап айырмаланат. Эң арзаны 850 сомдон баштап. Зинат Турдубекова, Надырбек Боронбаев, Ынтымак. Кышка даярдык кандай болуп жатат? Ага ишкана мекемелер канчалык деңгээлде даяр? Ушул жана башка маселелер тууралуу бүгүн шаардык мэриянын кеңейтилген жыйынында каралды. Биз негизинен ТЭЦти кышка даярдашыбыз керек. ТЭЦ боюнча кичине сөз айтып кетсем, бүгүнкү күндө ТЭЦтин 3 буу казаны бар. Алар толугу менен ремонттон өткөрүлүп бүттү. Кварталдык тепло, кварталдык жана магистралдык сеттерден бүгүнкү күндө изоляция иштери 1400 квадрат метр изоляция иштери бүтүрүлдү. Ошондой эле магистралдык сеттерде 992 квадратный метр изоляция иштери бүгүнкү күндө аткарылды. Ош шаарынын мэри шаарды жылуулук менен камсыздоодо бир топ кемчиликтер бар экендигин белгилеп, тийиштүү кызматтардын жетекчилерине тапшырма берди. РЭС менен биргеликте күмөндүү, баягы кар калың жааса басып кала турган дарактардын бардыгын азыртан кыйып, путап, линияларды бошотуш керек. Анан үчүнчү маселе, биз дагы эле 19-кылым менен жашап отурабыз. Мен дайым айтып келе жатам, жазуумуз баягы пром менен мен айткан проектти баягы автономный отопление боюнча энерготеплоснабжение боюнча проект алдыга жылдыргыла. Андан соң Новосибирск шаарындагы өткөн спорт искусство интеллект аталышындагы спорт оюндарындагы Ош шаарынын жетишкендиктери тууралуу сөз болду. Өлкө намысын коргоп келген жаш спортчуларга дипломдор жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Эскерте кетсек, Новосибирск шаарынын 120 жылдыгына арналган өспүрүмдөр арасындагы иш-чарада Оштон 35 жаш спортчу барып, 4 алтын, 2 күмүш, 7 колу медалга ээ болуп келишкен. Зинат Турдубекова, Надырбек Боронбаев, Ынтымак. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалыматы боюнча бүгүн Америка доллары 48 сом 85 тыйынды түздү. Евро 62 сом 74 тыйын. Россия рублі 1 сом 46 тыйын, Өзбек суму 2 тыйын. Тажик самониясы 10 сом 20 тыйын.
Кыргыз гидрометтин билдирүүсү боюнча Кыргызстанда 10-июлда айрым жерлерде жаан жайып, бийик тоо райондордо кар түшөт. Абайын температурасы Баткен областында түнкүсүн 15-20, күндүз 25-30 градус. Ош областында түнкүсүн 15-20, күндүз 25-30. Жалал Абад областында түнкүсүн 15-20, күндүз 25-30. Нарын областында түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 градус. Талас областында түнкүсүн 14-19, күндүз 24-29 градус. Ысык көл областында түнкүсүн 9-14, күндүз 18-23. Чүй областында түнкүсүн 15-20, күндүз 25-30 градуска чейин ысыйт. Бишкекте 10-июлда түнкүсүн жайын-чачын күтүлбөйт, күндүз өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн. Абайын температурасы түнкүсүн 18-20 градус, күндүз 28-30 градуска чейин ысыйт. Ошто 10-июлда түнкүсүн жайын-чачын күтүлбөйт, күндүз өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн. Абайын температурасы түнкүсүн 18-20 градус, күндүз 26-28 градус болот.